жақтан күн шығар, кеште жетіп батышқа, аралығын чечмелеп, тура көрдім айтышқа. Ортасы жол бір күндіп, шығыш менен батыштың, жолды қонып түнегін, күнді көрсе айтышсын. Жолды қонып түнегін, күнді көрсе айтышсын. Асман жерден ортасы, айтпаса да дақтайын, Қашқабақтай аралық, аға дәлел айтайын. Қашың дөйді көтерсін, көк асманды көресін. Қабақтылды түшірсін, жерге көңіл бөлесін. Қабақтылды түшірсін, жерге көңіл бөлесін. Алчындықтың ортасы, төртелі болғаны, құлақ көздің ортасы, төртелі бол жолы. Құлақ ұқса қалып болар, көзменен көрсе чын болар. Көрбей тұрып кеп айтса, анын түбі чыр болар. Көрбей тұрып кеп айтпа, анын түбі чыр болар. Құлақ ұқса қалып болар, көзменен көрсе чын болар. Көрбей тұрып кеп айтпа, анын түбі чыр болар. Құлақ ұқса қалып болар, көзменен көрсе чын болар. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы? Кай бирде музыканын дамы шерин, бир уртам кашыктагы бал сыяктуу дейт. Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Анткени ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген бул ЛТРдин ыргайланган өмүр көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин коногубуз да өзгөчө. Анткени өмүрүнүн бардыгы мына искусствого арнап, бүгүн дагы мына ушу патриоттук ырлардан тартып, махабат ырлары, балдар үчүн керемет обондорду жараткан. Алдыңыздарда биздин студиябыздын кадырлуу мейманы, Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун, Кыргыз Республикасынын музыка ишмерлери союзунун мүчөсү, акын жана оончу, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Динар Мамбетакунова бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Эмгек адамды жараткандай дагы деле эмгектенип жатасыз. Мынакей эмгегиңиздин үзүрүнөн биздин көрсөтүүбүздүн төрүнө келип, өзүңүздү мынакей керемет обондоруңузга күбө болуп жатабыз. Негизи эле биздин көрсөтүүбүздүн биринчи башаты бул ыр дүйнөнүн башаты деп айтабыз. Артка кылчайганда ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин сүрөтү бар дейт. Ошол керемет ат башы өрөөнү, таланттардын мекени, канча деген залкар чыккан, ошол жердин суусу, жаратылышы дагы ушу сизге таасир берип, ошо ата тегиңизден мынакей ушул улуу өнөрдү алып келе жатасыз. Негизи алгач обон жараттыңызбы же сөз жазып баштадыңызбы? Меники бала кезден бери келаткан нерсе да. Бала кезде пионер куракта ыр чыгара коюп, ага декламация кылып айта коюп, орусча, кыргызча балабызда жазып коебуз, аткартып коебуз, андан кийин ал кайда калганын билбейбиз. Баягы одноразовый болуп кала берген экен да, көп маани бербей. Бала кезде ошо атам өзү манасчы болгон эле. Эрте өтүп кетти. Комуз алып берип, ушу комуздан үйрөнсөңөр деп музыкалык мектеп жаңы ачылса, ошого бизди жиберип, анан идирегибиз бар экен. Иним экөөбүз
комузду ойнодук. Ал кезде комузду ойногон аз эле болчу. Тигилгерке 70-жылдарда. Советтер Союзу мезгили эле райондук фестиваль, анан шаар, областтык, республикалык, бүткүл союздук, анан эл аралык деп кетер эле. Ошого менин жылдызым жанып, ошонун баарынан менин черткен комузум жарап, өзүм кичинекей болгон үчүн оппа деп кыйкырып, Машботойду черткеним үчүнбү билбейм, ушунчалык ошол бала кезимде жолум ачылып, элди аралап, музыка дүйнөсүнө аралашып калганымдын жүрүп отуруп, ошонун жүзүрү азыркы акын жана обгончу болуп калыптанганыма бир башат болуп берген го деп ойлоймун да. Туура. Музыканы эл жаратат, биз аны көркөмдөп коебуз деп улуу ойчулдар айткандай, анда сиздин дагы бир кереметтүү кыргыз десе деген сөзү Тынчтыкбек Нурманбетовдун мына обуну сизге таандык ырды биз тартуулайлы. Kırgız dese pezelerim çırıldar, Kırgız dese kanım güye şırıldar. Kırgız dese kıynalanım unutup, Kırgız dese söz olunum ırırda. Kırgız dese canım çıraytır Murat, Kırgız dese gözden yaşım kılgırat, Kırgız dese alın yaşan garibay, Kırgız dese hiç kolubay kırbulat. Kırgız dese kara jerde töşönüm, Kırgız dese toğdoy жүктү көтөрүп, Kırgız dese tike turup namızga, Kırgız dese göşürgöndön göşürüm, Kırgız dese jaza gibi sottoymun, Kırgız dese azizim var koymun, Kırgız dese kıyamattık kılgınga, Kırgız dese kıyamatta ottoymun. Kırgız dese çömülemin kıyallar, Kırgız dese cer tapayımın sıyarga, Kırgız dese ümitiz ben yaşadım, Kırgız dese bulduk uğram kudayga, bulduk uğram kudayga. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтура алды. Бүгүн биз обончу жана
акын, кайталаңыз керемет обондордун автору Динар Мамбетакунованын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жатабыз. Андан кийин ушул чыгармачылыгыңызды улантып, ушу музыкалык окуу жайларга тапшырып билим алдыңыз. Анан ушул устаттардан айта кетсеңиз, жол көрсөткөн адамдар бул көсөм болот дегендей. Сөзсүз. Жол көрсөткөн адамдарыбыз Жумамедин Шералиев атабыздын чыгармачылыгына өтө маани берчү элем. Орус элинин композитору Александра Пахмутова. Ушул адамдардын чыгармалары менен биз чоңойдук да. Патриоттук ырлары дагы эле баягы Советтер Союзу мезгилинде жашап калган үчүн кийин мен патриоттуктагы чыгармаларым дагы башы ошол жактан баягы жаназы калып калгандай сезем да. Жолдубай атабыз, мына Жолдубай Кайыпов атаны жанында сүйлөшүп, сөзүн угуп тааныштыгым болбой калды. Бирок Жолдубай атабызга дагы өтө бир таасирленер элем. Ошондой эле Ырысбай атабыздын обондору, Калыйбек Тагаев атабыз менен кийин ушунчалык бир ата баладай мамиледе жүрүп, көптөгөн кеңештерин угуп жүрдүм Калыйбек атабыздын. Ушул жолдо жүрүп эле кийин мен Маданият министрлигинде иштегенде бир кызык жери, Айбек, акындардын арасында, жазуучулардын арасында ошондой эле залкар дирижерубуз Жумахматов аталар менен чогуу иште жүрүп, жуурулушуп жүрүп эле акындыктагы обончулук касиеттин баары дагы аларга менеджер болуп, тиги жак бул жака Кыргызстандын маданият күндөрүн уюштурууга администратор болуп жүрүп, Төлөмүш Океев, Чыңгыз Айтматовдор менен эмне деген залкалар менен ошолордун иш-чараларын уюштуруп жүрүп эле баягынын баарын өзүмө кабыл алып жүрө бергенчип, кийин канча жылдар өткөндөн кийин анан өзүм ушу токтоно албай ичтеги бук жарылып чыккандай болуп, сөзү дагы, обону дагы жарылып чыгып, мына бүгүнкү өзүң тартып аткан ыргайланган өмүр деген берүүгө келип отурганым дагы бекеринен эмес чыгар.
студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк медалинин ээси, акын жана жазуучу биздин сыймыктуу агайларыбыздын бири Исмаил Кадыров бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Динара өзү жаш кезинен эле комсомолдо иштеди. Анан баягы ат башыда, нарында комсомолдо иштеп жүргөнүнөн кабарым болсо дагы өзүм билчү эмесмин да. Анан кийин 1996-97 жылдары бул премьер-министрдин аппаратында, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында чогуу иштешип калдык. Бул Динара өзү ошол жерде социалдык саясат бөлүмүндө эксперт болуп иштеди, мен котормо бөлүмүндө иштедим. Анан ошол жерден баягы ченемдик укуктук документтерди иштеп чыгууда тыпылдап чуркап өтө эле чыйрак, тың. Анан документтерди мындай өз учурунда бүтүрүүгө, эч мындай үзгүлтүккө калтырбай бүтүрүүгө, анан тактыкан жакшы бүтүрүүгө аракет кылып, аркабыздан түшүп алып, бүтүрүп койдуңузбу, эмне кылдыңыз деп учурунда сурап ошентип турат да. Кээ бирөөлөр унутуп калат, мисалы, берип коюп ошобой унутуп калат. Анан мына ушундай байланыш менен ошол иш аркылуу байланышып жүрүп эле анан баягы кийин мен ыр жасарын билдим. Анан ырларын окутуп, ырларын берип эметип жүрдү өзү. Ырларын окуп берип. Анан ошол бир топ китебине, алгачкы эле китебине дагы редактор болуп калдым. Морекил сезим дайрасы деген китеп чыгарды. Ал жерден баягы сезим дайрасында өзүм көп кеңештеримди айттым, китептерин карап, баягы адабий ченемге салып дегендей. Анан өзүндө Динардын өзүндө аптан бир мындай табиятынан берген талант бар да. Баягы түпкү ата тегинен келсе дагы керек. Алар дагы баягы жомокчу, ырчы, атасы дагы мындай бир манас айткан киши болгон экен. Анан чоң энеси, таянелери дагы ошо бир фолклорду жакшы билген кишилер да. Ушулардан келсе керек да. Анан жакшынакай ырларды жазып, анан кийин кеңешимди берип жүрдүм мен. Баягы немени жанагы сезим дайрасында бир топ неме бар. Арно ырлары. Ошо Динара сен өзүң мындай табиятыңдан жакшы акын экенсиң. Ошо арно ырларды асайтып, андан көрөкчө мындай башка ырларыңды көбөйтчү. Патриоттук, балдар ырларын, ушундайларды көбөйтчү деп ошентип жүрүп анан бул Динар жакшы поэмаларды жазды. Ошондой ырларды дагы анан поэмаларды. Чыңгыз хандын Ак булуту деген поэма жазды, эң мыкты да. Анан жердеги Динаранын дагы немен ушул орто ырылды айта кетейин. Бир жакшы жери чыгарманы кайсыл жерден баштап, кайсыл жерден бүтүрүштү билет да. Баягы жаңы жаса баштап, жаңы жазган калемгерлер кайсыл жерден бүтүрүштү билбей, өтө майдаланып, жомоктогудай болуп, жыргап жатып калыптыр деген тетиягына чейин кирип кетет да. Динара кайсы жерге чейин, кайсыл жерден токтотушту билет да. Мына ушул жагаптан жакшы касыйт. Акыбатанда сиздин сөзүңүзгө жазылган Жолдубай деген дал ушул оны Динар Мамбетапкулованын керемет ырына кезек берелди. Jarıp öçkön yıldız boldu Joldubai. Oğlum benim tövüp çatıp can sırın, boğaçılar salıp ketken Joldubai. Rahatlı dalelge tartu
менен жашап келет Жолдубай. Жаңа залап кыргыз жүзүн ырларын, жүргөн жерин шаңга бөлөп туручу. Ыргайланып эл көңүлүн жадыра, көргеседей берүүлөргө буручу. Обон менен төгүп жатып жан сырын, богачылар салып кеткен жолдулай. Ырахатты дал элге тартуулап, ыры менен жашап келет Жолдубай. Obon menен tөгүп чачып жан сырын, богачылар салып кеткен жолдулай. Ырахатты дал элге тартуулап, ыры менен жашап келет Жолдубай. Ыры менен жашап келет Жолдубай. Агай, негизи Жолдубай Кайыпов агайды кимдер гана билбейт, канча деген жаштардын баягы кумири деп койсок болот, кыргыздын залкары. Сиз дагы ушу бир жерденсиз, ошон үчүн бул ырдын сөздөрү дагы өзгөчө уйкашып жазылыптыр. Анан ырыңыз жөн эле калбай, мынакей обондурга айланып, биздин таланттар аткарып жүрөт да. Бул ырды качан жазгансыз агай? Эми бул ырды ошол негизи, бул ырдын жаралышына негизи ушул Динар себепчи болду да. Ушул Жолдубай аке жөнүндө бир неме жазып койсоңуз болчудан экен. Сиз эми айылдашысыз, ийнисисиз деп ошол Жолдубай жөнүндө жасуу сезимди Динар коскогон. Анан ошол кийинчерээк эле ушул 10-жылдар чындыгы дейм. Анан Жолдубай жөнүндө жазып койдум. Эми баягы композиторлугу, обончулугу, өзүнүн жөн эле адамгерчилик сапаты, адамдык сапаты, мен айылдашым, жердешим, агам катары мындай жакшы билчү элем да өзүн дагы. Алгачкы диктор кезинен, бала кезиндеги айылдагы биринчи кыяк тартып, анан балдарды топтоп алып ошол жерде жакшынакай ырдап жүргөндөрүн, анан кийин тиги немени айыл чарба техникум бүтүп келип, айылда бир аз неме болуп иштеп калды, зоотехник болуп иштеп калды. Ал учурларын дагы жакшы билем. Ошол учурда эле ушу ыр күйгө жакын болуп, ал мезгилде жанакы Совет учурунун өздүк көркөм чыгармачылыктары учалып турган мезгил эмес беле. Ошондо эле ошол айылдагы жаштарды уюштуруп өздүк көркөм чыгармачылыгынын башында жүрчү да. Чоң ийгиликтерди каалайм. Бул өзү бизге азыркы кийинки мезгилде акын, анан обончу, композитор катары. Акындын ичинде дагы жана мен айтып аткандай жакшынакай бир чоң поэмаларды жазган. Чыңгыз хан, Бугене, Тагдыр өзүнүн жубайы Калык Мамет Акуновго арналган. Ушул сыяктуу эле алтын балык эң сонун поэмаларды жазып атат да, анан чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бай халкы шаң жаша
Asmanda jarqırab nur tökkön Öçpögön kılımdık yıldız biz İliken kırgızım Erikindik yolunda Ürkündü söber Baktalay kolunda Sandağan jolorgo urunup Kılımdap kebelibey kelebiz Melcigen meykindik betinde Çaypalbaz çalıp bas kemebiz Eyliken kırgızım Erikindik yolunda Ürkündü söber Baktalay kolunda Kırgız serjürek tulgan Kabılan şerlerdin kolunu Sayrasa ündörü basılbas Olordun talanın bulbulu Eyliken kırgızım Erikindik yolunda Ürkündü söber Baktalay kolunda Baktalay kolunda Негизи эле биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү бул тарыхка бай обондор дейт. Негизи сиздин ушу чыгармачылыгыңызда карап көрсөк, Динара эжеке ушул башканы коюп манастайт дегендей манас темасы, андагы биздин Саякбай атабыздын портрети, ошондой эле Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов туурасында негизи ушундай темаларга баягы сүңгүп кириш өзү бул баягы эрдик деп айтылат го. А сиздин репертуарыңызда дал ушундай багыттагы ырларыңыз көп да. Ошол андан дагы сиз мынакей Гүлсара Момунова, Жолон Мамытов, Исмаил Кадыров, ошондой Ашим Жакупбеков, Сооронбай Жусуев өңдүү залкарлардын ырларына дагы он жаратып атасыз да. Демек өзүңүз дагы ыр жазуу менен бирге ушу ырларды дагы талдай билесиз да. Анан ушул обондо ырларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы үчүн ошол эле Аалам Алпа Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата Айтматов темасы боюнча бир ыр жаратып, бир элге тартуулайлы деген ой жаралып, Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов менен сөз болуп калды. Айтматов тууралуу менин Аалам Алпа Айтматов деген поэзия жыйнагым чыкты эле. Редактору бүгүнкү биздин мейманыбыз Исмаил Кадыров агабыз. Ошол поэма жыйнагында биринчи бетинде Айтматовго арнаган портрет бар эле да. Аалам Алпа Айтматов деген ыр. Окуп жатсам эле аркасынан обон ээрчип,
Караңызчы. ооба биринчи ыр жаралат экен. Менин чыгармачылыгымда негедир биринчи ыр жаралат. Кээ бир обончу композиторлорду угуп жүрөм, обон жаратып койдум, сөз издеп жүрөм деген. Андай менин тажрыйбамда жок да. Жок. Сөзсүз биринчи сөз жаралат. Сөзгө жараша ошону толуктап бир бүтүнгө келтирген, ошого жарашкан анан аркасынан ыр жаралат экен. Мен ушуну өзүм туйдум да. Bütününü titretse Çıngiz Han, ruh düne elge geldi Çingiz'dan. Ak kalpaklı düne yüzü tanıdı, Aytma taptay ul çıgıp Kırgız'dan. Adamzatı suygan jalıpı aytmatab, adam alpı alam alpı aytmatab. Çıgarmalar hak vermedey isildi, düne yüzü hurmat kılıp iyildi. Alan teni min yıl ötüp toğuşup, Çıngiz tulup Aykөл Manas dirildi. Adamzatı suygan jalıpı aytmatab, adam alpı alam alpı aytmatab. Ak bulutlu algılasa süt geldi, asıl işler olsun şerik çölögü. Düvelükte canga azık canga dem, ar gün sayın adam bolğun degeni. Adamzatı suygan jalıpı aytmatab, adam alpı alam alpı aytmatab. Adamzatı suygan jalıpı aytmatab, adam alpı alam alpı aytmatab. Adam alpı alam alpı aytmatab, aytmatab. Мына Саякбай ата тууралуу. Эртең менен кызымды мектепке жөнөтүп 7-де келатсам, караңгы эле. Жаан жаап атат, кар жаап атат. Филармониянын алдындагы айкелдин жанынан өтүп баратсам, Саякбай атанын айкели мынтип турат. Прожекторлор, Манас атанын үстү түммелер, бургана кар жаап атат. Анан кемеңгери адамдын, сүрөткери замандын, мураскери аламдын, ак Манасчы Саякбай деп алып анан бакырып ыйлай баштадым да. Көрсө, ошол мезгилде тиги жактан, аламдан, Манас аламынан билбейм, приемник катары элестетем да өзүмдү. Приемник катары мага келди. Унутуп калбайын деп, уюлдук телефон бар эмеспи азыр? Жакшы, жан талашып ошого туруп алып жазып атам ошол жерден.
ушундай бир башкача бир учурлар менен ырлар жаралып калганы өзүм көрөмүн. Туура. Аян болмойнча баян болбойт дейт манасчылар. Ошондуктан сизден Саякбай деген обондоруңузга кезек берели. Сапар кезген ұлы сөздің ұчығын ұлансың деп жаратқанбыз. Айкүлдің аламына кіріш үшін асмандан ыр жабырған Саякбайды айтып кирсе сүңгіп, добушын ұққандардың қаны дүргіп, сыр беріп табиатта сүріп тұрчы. Bir pasta gün күркіріп, нөшір төгіп, аян алып аламдан сансыз сапты жаратқан. Кемеңгері адамдың сүреттері замандың мұраскері аламдың алтман асшы Саякбай. Çok aydalar, canına canlanmış faydangan. Altınlaydı çok oldu, pisliğin altından yalgınlığa. Allah kılgan bu karnın, taşlaklı taycık karnın. Ölümü yerden kalmışkan, avlökerin kongruvay. Tolgu gelgen geçince, asimin kıtay tangalday. Şubu toğumlardan taş, tumtunganın aradaş. Tınmay altay tanışkan, altından alman bet. Kasa sürüp alıptır, kıyacağın karasa. Ruhu son değil, ağlasın tüm atından. Karapın sancılaka, hırsızlardın kırana. Kalmasaydın çuvağa, alsın adam nasıl geçegen. Aslan kişi götürgün, artık girin bu bağa. Aşkı kırıp bu süren, sadı biçim çuvaken. Koşu sürüp alıptır, bunlaşan görünce. Hayran yedim doğumum, göz yaşım sevgilim. O sırgı decim öte, bunun tutum tatalmay. Göz yaşım artalmay, evi çığır velenine çıktırar. Edeceğim bozduğunu da tuttular. Anastın kutu düşkün kırgız yerim, ezelden sancırgalı tarihı var. Kengirdin meherine eli bizde, jaralgan Sаякбайдай manasçılar. Ayan alıp alamdan sansız saptı caratkan. Kemengeri adamdın, süretkeri zamandın, moraskeri alamdın. Altman asşı Sаякбай, altman asşı Sаякбай. Ушундай канча деген салкарлардын ырлары бүгүн эл ичинде жашап атат. Экинчи өмүрүн улантып атат десек болот. Бул экинчи өмүр улантканы алардын обондорлору ошол эле Сооронбай Жусуев, Гүлсара Момунова, Ашым Жакыпбеков өңдө, Жолон Мамытов өңдө залкарларыбыз кайталангыс таланттар деп айтабыз. А бирок ошентсе дагы кийинки дагы сиз көп мынакей акындардын ырларына да кайрылып жүрөсүз. Негизи эле өзүңүздүн кийинки ырларыңызды айтсаңыз, балдар үчүн ырларыңызды айтсаңыз, обондоруңуз. Балдар үчүн ырлар өзүм дагы мындай кээде балача
ойноп кеткен да жагдайым бар да, бала менен баладай сүйлөшөм. Балдарга мен дайыма айтып келем. Таланттуу баланы көргөндө ага ыр жазып берип, кичине мынтип жөлөп койсоң эле андан ары эле талпынган бойдон кетет экен. Бир жолу кызым кичинекей кезинде мектебине барсам, бир кичинекей 5 жашар бала жамгыр төктү деп кичинекей гармошканы эле минтип атат. Анан айланайын, атың ким десем, атым Канат дейт. Кийин ошол бала балдар берүүсүнө Канат Дилдедосов алып баруучу болуп жүрөт. Эң биринчи анан Тайбөбөк деген ырымды Тайбөбөк деп чыгарып, тушоо кескен тойдун элесин көрсөтүп туруп анан клип жаратып койдук. Ошондой эле Адептүү бол, Бөбөгүм, Светофор мына. Светофор деген ырды биздин эле Касманбетова Гүлнара телефондон айтты. Балдарга светофор аркылуу багыт бериш үчүн жолдон туура өтүшүнө бир жол көрсөткөндөй кылып туруп бир ыр жаратпайсызбы? Светофор деп мен андай теманы деле ойлоп оптурмун. Анан чын эле кызыл турса токтоп тур, жашыл сары күйсө даярдан, жашыл күйсө басып кет дегендей кылып туруп анан ыр чыгып кетти. Аны светофор кылып клипин тартсак, азыр мектепте, жана башталгыч мектепте, бала бакчаларда дагы ушул светофорду YouTube аркылуу таап алышып, үйрөтүп, ушул жайылып жатканын да көрүп атам да. Кырдың кыры уланып, кызды берди Кудайым, кирип келет карылып, көрсөк экен жыргалып, болсун бек тылылайым, бектен солуп сурайым, багын ачып ыйман бер, бачырайтып чырайын, ал пештей видан сайын, акылдуу болар дайым, аман жүргүн аяйым, анан айын динайым, аттарың бар аркандай, атасына иркетай, тепеш менен чыймыке, тайенеге бөжө бай, болсун бек тылылайым, бектен солук сурайым, багын ачып ыйман бер, бажырайтып чырайын, ал пештей видан сайын, акылдуу болар дайым, аман жүргүн аяйым, анан айын динайым. Amasının böbögü, babasının böcögü, kız balanın şirini, köngüldürdün özögü, bolsun bek tılılayım, bektin solu surayım, bağın açıp ыйман бер, bacıraytı çırayım, al peşte vidan sayın, akıldı bolar dayım, aman жүргүн аяйым, anan ayın dinayım, al peşte vidan sayın, akıldı bolar dayım, aman жүргүн аяйым, anan ayın dinayım, aman жүргүн аяйым, anan ayın dinayım, anan ayın dinayım. Биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар дейт. Бүгүн сиз ийгиликтүү инсансыз, анан дагы сиз мына ошо
бактылуу адамсыз, анткени Советтер Союзу учуру бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүк, бактылуу турмушта жашап жатабыз. Мына ошо артка кылчайганда Советтер Союзунда бир топ партиялык иштерде, коомдук иштерде аралашып жүрүп, анан ушул ийгиликке жетип отурасыз. Бүгүнкү күндө кимдердин сөзүнө кайрылып атасыз же өзүңүздүн сөзүңүзгө эле угундор жаратып атасызбы? Ошол жөнүндө анан мына ушул бул деген өзүнчө бир таберик деп коет го. Ушул сиз өзүңүздүн билгендериңизди эл ичинде ырдалып жүрсүн деп ушундай керемет жыйнак чыгардыңыз, Жаңырат Дилкайрык деп. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Жаңырат Дилкайрык аттуу жыйнак 4 бөлүктөн турат. Мында арноо ырлары, залкырларга арналган ырлар. Ошол эле Айтматов, Чокморов, Саякбай ата, Шералиев биринчи бөлүгү. Алар боюнча алардын сиз айткандай экинчи өмүрүн ачыш үчүн ошол эле Жолдубай ата эмне деген инсан? Жолдубай ата жөнүндө сүрөттөлүшүн дагы көрсөтүп, мына бүгүнкү биздин берүүдө Жолдубай ата дагы аткарылганы жатат. Өзүңүз ушуну аткарталы бүгүн Жолдубай ата деп көрсөтүп жатасыз. Бул арноо ырлары аркылуу ошол залкарлардын экинчи, үчүнчү өнөрүнө кадам таштаганга дагы бир мындай бир ыкма болуп калат экен. Адамды жаратканда атабыз, адамды эки нерсе картайтпайт. Бул жакшы сөз, жакшы мүнөз. Качан көрсөк, мынакей жылмайыңкы жүзүңүз, адамдарга болгон мамилеңиз, кичипейилдигиңиз, негизи эле бул адамдагы эң бир асыл сапаттардын бири. Анан дагы ушул жакшы сапаттар адамга жан дүйнөсүнөн жакшы ондорду чыкканга да түрткү берсе керек. Албетте, негизи эле адамга дем күч берген бул жакшы сөз,
анан баягы жүрөккө жеткен бул жакшы музыка деп айтылат эмеспи? Бүгүн биз сиздин жакшы сөзүңүзгө жазылган оондорларыңызды, сиз жөнүндө мына ушул жакшы бир кечени даярдап жатып, сиздин эң биринчи ушул асыл сапатыңыз бул эмгекчилдигиңизге күбө болдук. Кайсыл гана тармак болбосун ошол жерде майын чыгара иштеп, бүгүн Кыргыздын асыл кыздарынын бирисиз. Ошондон биз сизге эркин микрофон берели, элге кайрылып, өзүңүздүн дагы ошо сизге жардам берип жүргөн, сизге канатташ болуп, замандаш болгон инсандарга бир жакшы тилегиңиз болсун. Мен ушул адамдарга аябай жолдумун, жакшы адамдарга. Мына Гүлсайра Момунова апа менен эне бала болуп жүрдүк. Турсунов Элинис ата мага баш сөзүн жазып, мына эпиканы жаратканың, сен эпикалык акын экенсиң деди. Мен аны билбептирмин. Сен лирик дегендей мындай эмес, сен эпиканы жарат деди. Чыңгыз Айтматовдун 4 чыгармасына эпикалык поэма жаралды эле. Чын эле ошону Рабаят театры радио постановка коюп туруп, радионун алтын фондуна баягы эпикалык 4 чыгарма чыгып кетти. Ысмайыл агам мына мени таптаган агам, эки кулагымдан чоюп барып эле акын кылып койдуңуз деп менен байым Халык Мамет Акунов тамашалап калат. Ай, бул сиз ушинтип койдуңуз деп. Чын эле таптады. Ар бир жыйнакты момтуп таптап келип, мына аягына ушул мезгилге келип отурам. Чолпонбек Базарбаевич менен жанында жүрүп иштедим. Ошондо Дикулинка, сен келечегиң кен, сен жакшы болосуң деп айтар эле. Чыңгыз Айтматов менен бир иш чарага Ташкентке бир Кыргызстандын эме күндөрүнө бардык. Мен администратор болуп бардым. Анан ушул жерден бир айткым келип кетип атат. Агадан бир сөз сурадым. Мен анда жаш элем да тайманбай элечи. Чыңгыз ага, мен чоң тайнемден бир эле сапат айтыңызчы, кандай адам болуш керек? Бир эле сөз менен десем, сабыр деди эле. Тайнем бар эле, Сары деген тайнем. Анан сиз бир сөз менен мага багыт бериңизчи. Дүйнөдөгү эң чоң байлык бул эмне? Бир сөз менен десем, бул тил деди. Ушуну айткым келип атат да. Тил деди. Кайсы тил? Айырмасы жок дейт. Португал тилиби, кыргыз тилиби, немис тилиби? Себеби бул тил кылымдар менен анан жүрүп отуруп, тил чоң байлыкка айланат деп өзүнүн оозунан угуп, ушу тилди аздектесек, кыргыз тилине, эне тилибизге бир маани берсек деп, ушунчалык бир көкүрөккө мен тумар кылып сактап келем да. Элибизге тынччылык каалайм. Жан дүйнөгө жан азык болгон ушундай бир мыкты чыгармалар жарала берсин. Келечекти мыкты чыгармалар менен өзүңүз айткандай Атуулдук, Балдар чыгармалары, момундай кайталангыс залкарларга арналган, ошолордун өмүрүн андан ары узарткан чыгармалар менен, позитивный чыгармалар менен элдин жан дүйнөгүнө азык берип, кыргыз элибиз улуу көчмөн эл, мына көчмөн эл деген да чыгармаларыбыз туруп атат, көч келатат деген да чыгармалар туруп атат. Ушулардын баарын жайылтуу менен элибизге жакшынакай маанай, колуңда комуз, ичкениң кымыз, эгемен жолдо өр таян кыргыз деп бир жаздым элем. Ушул сөздөр менен сөзүмдү аяктагым келет. Рахмат, бар болуңуз, бекемден соолук, узак өмүр каалайбыз. Ушу кайталанган керемет оондорду жаратып, биздин эл-тердин төрүнө келип туруңуз. Биздин көрсөтүүнүн эшиги дайыма ачык. Сизди көргөнүзгө дагы чексиз кубанычтабыз. Мен ойлойм, сиз бүгүн дагы бир топ ушул жаштарга, бир топ көрүүчүлөргө жакшы дем бердиңиз. Ошондуктан арыбаңыз, ушу дагы күчкө толуп, дагы мыкты оондорду жарата бериңиз. Рахмат, айтканыңар келсин, сиздерге дагы ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүн ыргайланган өмүр көрсөтүүсүндө акын оончу Динар Мамбет Акунованын чыгармачылыгын сиздерге тартуулай алдык. Биздин көрсөтүүбүзгө жакындан жардам берген Бишкек шаарындагы Заман рестораны ажайып жакшылыгыңызды ушул жерден өткөрсөңүздөр болот. Андыктан биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, дал ушул Динар Мамбет Акунованын чыгармачылыгы жөнүндө ой пикир, каалоо тилектерди калтырып, биздин көрсөтүүлөрдү байма-бай көрүп турсаңыздар болот. Андыктан жан дүйнөңүздөргө жан азык тартуулаган ыргайланган өмүр көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Биз билдир
жанырат дил кайры, жанырат дил кайры. Шыгырап шылдашат баттарактар, ободо булбул үнү чартаракта. Ачуусу таттуусу да көк мекенден айланып келе берет адамзатка, айланып келе берет адамзатка. Өмүрдү жыргайлык, өксүбү ярдайлык, айлана кол курса эй, жанырат жанырат